эмне бул? Айлык маалымат. Болду. Мен Роза Сатканкулова менен иштегениме быйыл 7-жыл кетип атат. Розаны жакшы курбу катары билем. Сырдашканда, сүйлөшүп отурганда аябай жакшы кыз, өзүнүн жумушундагы так аткарып, мына канча жылдан бери жакшы алдыңкы кыздардан. Андан сырткары Розанын колунан көп нерселер келет. Бир эле жаатуу эмес, кол өнөрчүлүк жактары бар, комуз чертет, ыргайт, бардык жактан бар кыз. Роза кыздын ишине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул Ош шаарындагы, тагыраагы Ош облусунда, түштүк регионунда жападан жалгыз деп койсок да болот. Ушу жааты боюнча бир эжебиз бар экен. Ошол жааты боюнча Кыргызстанга ошол кандайдыр бир өзүнүн салымын кошуп аткан, окуучуларды даярдап аткан Роза эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ошол сиздин спорт таржымалыңызды телекөрүүчүлөргө чагылдырганы келдик. Сиздин машыгууларыңыз өзү негизи кайсы жакта болот? Биздин машыгуулар көбүнчө жаратылыш коюнунда болот негизинен. Сулайман тоосунда машыгып жүргөнбүз, азыр парктын ичинде машыгып жүргөнбүз, Токтогул паркынын ичинде. Азыркы күндө мына стадиондо машыгып атабыз. Азыр окуучуларым ошол жерде, баарысы бизди күтүп турушат. Күтүп турушат. Бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Бул жерде иштегениме 6 жыл болду. ПСНде иштегеним. Ички иштер органдарында иштегениме быйыл 20 жыл толот. Анда эмесе ошол буну дагы кененирээк ошо машыгуу үстүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн кандай күн өзү сиздерге? Бүгүн жумуш күнү, бүгүн эртең менен түшкө чейин физикалык машыгуу болот. Түштөн кийин атайын белгиленген ишмерченин негизинде эле иш жүргүзөбүз. Бүгүн эми шартка байланыштуу бизге убактыңызды бөлөсүз да? Ооба. Биз турган катыша албайсыздар. Анда эмесе ошол окуучуларыңызга барып көрөлү анда? Макул баралы. Мага окшогон буюмдарыбыз көп. Муну такпасаң эме жебенин эмеси, оперениясы мына жерде тытып кетет. Анан мындай крагаларды айдайымдан кармап неме кылып койчу, кадап койчу. Айдай. Муну кадап алсаң могу жерге керме чабат. Чапканда көгөрүп кетет. Катуу күч менен келип тиет да. Катуураак тарт. Алып кел, силер да таккыла эмеңерди. Баягы кермени кармап тартканда колду кыйып жиберет. Ушундай перчаткалерди колдонобуз. Кыргыз жаалары бар, Украинанын жаалары бар бизде, Кыргызстанда. Анан Венгриянын жаалары бар. Негизинен Украина, Венгриянын жааларынан көбүрөөк атышат. Кыргыз жаалары менен дагы көп эле атышат.
Кыргызстанда дагы жасалат, кыргыз жаалары жасалат. Текен мүйүзүнөн кошулуп, Скөл тарапта Болот Акунов деген агайыбыз бар. Анан башка дагы жаачылар бар, Замир деген балабыз бар. Жаа жасагандар көп эле уже көбөйүп калды Кыргызстанда дагы. Азыр бул материал эмнеден бул? Материалы Марионный дубтан жасайм деп айткан, жасалды деп айткан мастер өзү Олег Куликов деп Украинадан келген жаа бул кыздыкы. Фунтажы азыраак, жаш балдар үчүн жеңилирээк, тартканга жеңилирээк жаа. Бул кыздыкы болсо Венгриянын жаасы, Буран беле? Буран Лонг деген жаа. Бул жаа бул Венгриядан келген жаа. Бул дагы чоңдор үчүн көптөн бери кирилелекпи жаа. Жакшы жаа бул жаа дагы. Марионный дуб дегени бул багы 10 жыл, 5 жыл суунун ичинде жаткан дарак суунун ичинде жатып калган дарактан алып жасашат экен да. Ошондой деп түшүндүргөн магачы. Жааны мынтип тартып туруп, ушул жерден пустой кой берип бергенге болбойт. Мына жерге алып келип туруп анан кой бериш керек. Себеби муну жааны тартканда жаанын мына эменин күчү жебеге берет да, жебени ыргытат. А жебе жок учурда жаага күч келет дагы, жаа сынып кетет. Ошондой мына эмеден жогору көтөрүлүп кетпеш керек, мындай болбош керек да, мынтип калбаш керек. Түзүрөөк. Түз кармап туруп. Адамдар бар этият. Атар. Фигурага жакшы, түз турганды үйрөнөбүз. Мусулманчылыкта дагы мусулман адам баласына 3 нерсени үйрөтүш керек дейт. Сууга түзгөндү, ат мингенди, анан жаа атканды үйрөнүш керек дейт. Анан ошол тараптан бул кыргыздын нукура оюндары болгон үчүн, ошон үчүн кыргыздын оюндары жоголуп кетпесин, кыргызга бир аз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп, эл жерибиз үчүн кызыгып, өзүм кызыкканыма байланыштуу келип калгам. Роза эжени мен өзүм интернеттен карап, ошол жактан издеп, байланышып келгем. Биз жыйынтыгыбыз жакшы, Кудайга шүгүр, эжекебиз бизге өтө сонун, жакшы үйрөтөт. Бизге өздөрүнүн балдарындай мамиле кылат. Биз менен дайыма чогуу жүрөт, биз менен дайыма мамиле кылат. Биз менен сырдашып, жардам берип, дайыма бизге жөлөк болуп турат. Өтө жакшы. Бул менин өзүмдүн жаам. Венгриянын жаасы, аты Вейк деп аталат. 36 фунтаждагы жаа. Жаалар ошол эмеси тартылуу күчү не карап белгиленет. 36, 32 фунтаждагы жаалар менен окуучуларым атышат. 32, 31, 30 менен атышат кичинекейлер. Машыгуу ушул жерде өткөзүп турабыз. Күн эме болгондон бери. Мурда парктын ичинде өткөзүш элек салкыныраак деп жайында. Азыр күн суугута ушу стадиондо машыгуу атабыз. Жааны тандоодо эмесине караш керек, ошол фунтажына карап тартыш керек. Эгер оор жаа алып алса, тарта албай, тартканда кол талып, титиреп кетип, жакшы мейли албай каласың. Мынтип тартканда кол титиребеш керек, удобный болуш керек, жумшак болуш керек. Мейлеп мынтип тартып туруп, мейлеп турганга. Мына 3 кол, 1 кол үстүнө, 2 кол астына. Бул эми жок, андай кармалбайт, мындай кармалат. Мына менен кыспайсың даже. Мына бош эле туруш керек мына. Бош эле туруш керек мына. Кыспайсың, мынтип кыспайсың. Мына мындай бош эле. Бул эми манжа менен атканда да, бармак менен аткандар да бар. Бармак менен мындай кылып туруп атышат. Мына. Мынтип. Бул манжа менен атып үйрөнөбүз биз көбүнчө. Мына жака карап турдуңбу, эми баш гана бурулат. Турмуз карма болот анда. Кыспа. Түшүп кетет го анда? Түшпөйт. Ошого көнүшүң керек. Көбүнчө сезишиң керек да бундачы. Мына. Мен көрдүңбү? Бир аз эле кысасың, а мына кол менен бир аз жөлөп аласың. Мына. Атчы? Мына менен да элеп көр. Меники жерге сайылып калды. Элеп көр дагы.
Бул спорт бул кыргыз улуттук оюндарынын бири деп саналат. Мен бала чак кезимден аябай кызыкчумун жаатууга. Анан ошо жаатууга шыгым бар болчу. Атам кичинекей кезимден мага тирлерди аттырып, ошолорду үйрөтчү. Үйдө эле машыкчумун. Анан эле Роза Сатканкулова деген эжекемди таптым. Ал эжекем менин экинчи апамдай болуп калган. Эжекем мындай бар жок нерсеге бизге дайыма жардам берет, дайыма алдыбызда жүрөт. Каяка барбасак эжекебиз жаныбызда болот. Мен эжекемди биринчи көргөндө эле эжекем мага аябай жаккан. Эжекем кумир тутсам болот эжекеме. Эжекем машина айдайт, майордун эң чоң кызматкери болот десем да болот. Буюрса эжекем жолдонгго аракет кылам. Атуу өнөрү менен машыккан адам ошун шаарында жок экен. Областта өзгөндө бар экен. Айсулуу Тургунбаева Азиз деп күйөөсү менен экөө атып жүрүшкөн экен жаңыдан башташып. Мен аларды кийин билдим. Ошто жок экен, бул жаат өнөрү өнүккөн эмес турбайбы ошто деп анан кийин мен өзүм издене баштадым, интернеттен издеп. Азыркы Салбурун Федерациясынын президенти Алмазбек Акунов деген агайыбыз азыр ошол федерацияда мүчөбүз бардык. Федерациядагы жаатып жүргөн кыздарга бардым. Алардын ичинде Нурнуска Кадырова деген жакшынакай кызыбыз бар. Ал кызыбыздан жаа жөнүндө түшүнүк алдым. Кыргызстанда жааларды каерден алышып, кандай кылып атышат, кандай атуу эрежелери бар, ошогон маалыматтарды алып, анан кийин Украинага, ошо Кыргызстан ошо Салбурун Федерациясындагы жаачылардан Украинада бир мастердин дарегин алып, интернет аркылуу байланышып, биринчи өзүмдүн алгачкы жаамы заказ бергем да. Көп мелдештерге барып катышып жүрдүм өзүм жалгыз эле берден, ошо шаарданчы анан кийин ошо өзгөндөн мелдештерге барган учурда ошо өзгөндөн эри катын Айсулуу Тургунбаева менен Азизди таап, алар менен чогуу жаатып жүрдүк. Анан кийин бияка келгенден кийин Бишкекке барганда мелдештерге катышканда көп болуп катышасың, мелдеш аябай кызыктуу өтөт да. Анан бияка келгенден кийин эле шаарда мен өзүм жалгыз. Анан болбойт экен бул жерден, Оштон, шаардан, түштүк регионунан жаачыларды көбөйтүш керек экен деген максатта жаачыларды акысыз окутуп, үйрөтүп, тарбиялап келем. Уже 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Бул демилгени көтөрүп баштаганыма. Окуучулардын арасынан ийгиликке жетишкени Бүбүсара Токторбай кызы Бүбүсара деген окуучум. Ал кыз ошо кечеги 2000 улуттук көчмөндөр оюндарында, таласта өткөн оюндарында республикада 3-чү орунга ээ болду. Ош областынын атынан катышты эле 3-чү орунга ээ болду. Андан кийин Ош шаарынын күнүнө карата өткөрүлгөн мелдештерде, Ошто Төлөкөндө ипподромдо мелдеш уюштурдук эле. Окуучуларым 1-чи орунга Айдай, 2-чи орун табак атуу боюнча Байел деген окуучум 1-чи орун. Жакшы эле мелдеш мындай ийгиликтерди азыр жаратып атышат. Эми азыр жаш булар көп, дагы көп машыгууларды өткөрүш керек. Кыргызстандын желегин көтөрүп көптөгөн жерлерге барып, дайыма Кыргызстанды таанып турган максатта машыгып атам. Жаа бул эжелтеден бери келаткан тарыхыбызда келген спорт. Эжекем көптөгөн жактарга жерлерге апарып келди. Эжекем мага аябай жагат. Мен дагы Айдайга окшоп, биз баардык окуучулар болуп эжекебизди көмүк тутабыз. Бул биздин айыл. Мен ушул жерде чоңойдум. Балалыгым, жаштыгым өткөн жер десем болот. Анан 6-чы базар күндөрү, дем алыш күндөрү келип, мына жерге кичине балыктын малегун салып койгонбуз. Мындай табигый түрдө чоңоюп атат, жасалма эчтеке бербейбиз, жем да бербейбиз. Жерден суу чыгат. Жок, бир үстү жактан суу кирет, ылдыйдан чыгып турат. Сетка тартып койгонбуз. Бул жакта өзүнөн булак бар. Булактын суусу жерден суу чыгып турат. Бизнес үчүн ачылган? Жок, бизнес үчүн эмес, жөн эле өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн эле. Балык салып койгонбуз, анча-мынча тор тартып, же каймак салып, чуу салып коебуз кээде. Балык түшүп калса алып, үй бүлөбүз менен. Биз карап коелучу. Эмнеде чуу бар эле. Кач. Кач. Мында балыкчы күчүк бир тайганым бар эле. Балык тутат.
Кадимкидей чоң балыктарды кармайт дагы, каратып туруп жеп коет. Бир балык түшүптүр. Кичинекей балык экен. Жок, чыгарып туруп эме кылып коеюн муну. Бир кылат, салып берейин. Чоңойсун дагы. Булар биринчи өзүңүздөр салгансызбы? Форель эмеспи? Кетти. Форель секирип кетти. Жок, жөнөкөйлөп тоо балык окшойт бул. Окуучуларыңыз бул жака да келесизби? Окуучуларым жок. Бул жака келишелек, баралы айылыңызга эжеке деп эме кылышат. Буюрса да окуучуларымды да алып келем. Окуучуларым көбүнчө дагы папаңга, майманга барышат артыманчы. Мен балык кармап эс алып жүрө берем, булар мен арт жагыма мишенди коюп алып туруп атып тренировка кылышат. Өзгөчө бир шайыр, чечкиндүү, сабырдуу кыз болгон. Ошо мектепте окуп жүргөн кезде эле комуз чертип, ар кандай өтүүчү иш-чаралар розасыз өтпөйт эле. Өзүнүн көздөгөнүнө жетмесин койбогон өжөр кыз болгон да. Бүгүнкү күндө мына милицияда иштегенге дагы 20 жылдан ашып турат. Ал жерде дагы өзүнүн бүт жакшы сапаттарын көрсөтүп, биздин классташтардын эмесиге дак түшүрмөстөн өтө жакшы эмгектенип келет. Ал жерде өзүнүн спорттук, улуттук спорттук оюндарга мына 2 жыл болуп калды. Баягы Ысыккөлдө көчмөндөр оюндарга дагы барып жаап атыш боюнча өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, хоббиси дейбизби, бош убактарында балык уулаганды, талааларга чыгып табиятта көңүл ачканды жакшы көргөн кыз. Bizim mekteptin adı Üsenbayip. Üsenbayip mine sebes kep kaldı bir yerge. Kep kalgandan kim bizden askeri bana üge kirgizip ırdattık. Üsenbayip ırdadı. Zamir berke esseves ırdadı. Anal bana çabdan degen meveren vardı mülükası. Oğuzuna tükürttüm, ırçı oldu dep. Anam bu komşu olup gitti bu Roza. Komşu edetim olup gitti. Ey Gülbahar'ın tolası, biz kokşoğun kedirler, İstalin bolası, ok budaynanın hoşağın, İstalin notam yaşasın, varra çöylük mingenat, o temestir başkadır, Allah tolday kaçkadır, ulu toldan ırgısa, zoğudarının yanı var, Volga deryasını keçkende, soğudarının yanı var, jal kuyruğu jaltıldap, maşinede kırganday, kalko Şu kız ошо кичинесинде эле ошо талантын байкадым. Сабак окуганда мына ушу түнкү саат 3-4кө чейин сабак даярдайт эле. Качан бош баксам сабак даярдап отурган болот эле. Укта десем мен биринчи орунду алышым керек деп ушинтет эле. Анча-мынча библиотекадан китеп керек болуп калса, şu alып кеп бериң дейт эле. Мен колум бошобойт деп койсом, ыйлап жаңжал кылат эле да. Колум бошобосо ham барып библиотекадан ошо китепти таап алып кеп берчү элем. Баягы Анука девушка деген немелер бар эле, баягыда кружоктор. Ошолордо мен биринчини алышым керек деп ыйлап таң чукутпайт эле да. Калаты немеси бар эле. Дайым биринчи болгусу. Биринчи болгусу келет эле да.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушул көрсөтүүбүздүн акыркы бөлүгүндө эженин ошол спорттон сырткаркы дагы өнөрлөрү менен кыскача таанышып өтөлү. Эже, алгач ушу жетишкен ийгиликтериңизди да бир аз маалымат берип өтсөңүз, убакыт жетпей атат да, сиздин баягы көп тармактуу экенсиз, биздин көрсөтүүбүзгө мындай батыра албай кыйналып атабыз. Мен жетишкен ийгиликтерим ушу ички иштер органдарында кызмат өтөө учурунда, андан сырткары ошол эле кызмат өтөө учурунда коомдук иштерге катышууда жетишкен ийгиликтерим, андан сырткары кол күрөшкө катышкандагы ийгиликтерим бар. Кол күрөш боюнча экен, 3-чү орунду алган. Анан пистолеттен атуу боюнча дагы 3-чү орунга жетишкен экем. Көп нерсени кээде эстей албай деле калам. Биякта эмелерим бар, грамоталар, медальдарым болсо эмеде. Ушул ийгиликтерге жетишиптирмин, отчет кылгандай кылып, азыр көрүп коюп алып. Спорттон сырткары ошол жанагы иштен келгенден кийин бош отурганды жактыра бербейм. Сөзсүз бир нерсеге толгонуп, бирдекени ойлонуп алган болсом, ошону ишке ашырышым керек болот да. Анан изденип атып, бирдекелерди жасайм, бисерден, бусиналардан, анан кээде жиптерден мынтип көйнөктөрдү токуп өзүмө ылайыктап, анан шапка токуп, бирөөлөргө подарок этип, ооба. Анан бисер менен, бусина менен аралаштырып токуган аялдар үчүн эме кылса, тагып алса жакшы болот. Мону дагы токуп тигип баштаган элем, факат мындай эргүү келген учурларда жасайм да. Анан көп учурда коюп коем. Анча окшобой баратса коюп токтотуп коем дагы, анан өзүнчө ойлонуп эргүү келет, идея келет, мына жери мындай кылыш керек болуп. Анан ошол учурда жасайм. Сөйкөлөрдү жасап, бүт колго жасалган да бул. Дос кыздарга акылдыкка жасалган. Дос кыздарга белекке бересиз. Белекке берип коем. Мына гүлдөрдү өстүргөнүңүздү көрүп атабыз. Анан мына сиз багбанчылыкта кылып турбайсызбы? Бакчамда крыжовник өстүрөм, анан кызыл барбарис, кара барбарис, каракольский карагат өстүрөм, роза өстүрөм, анан сырткары павловня дарагын азыр Кыргызстанда аябай актуальный болуп, баягы жакшы эме кылып атышат. Павловня өстүрүп атышат. Ошол аябай тез өсөт, бир эле жылда 3,5 метрге чейин. Биринчи эккен жылы эле ошондой өсөт бою. Ошол даракты көп учурда мына строительство, үй куруучулукта көп иштелет экен. Ошол даракты кызыгып өстүрүп көрдүм. Сууну өзүнө тартпайт экен деген. Ооба, сууну өзүнө тартпайт экен. Көпчүлүк учурда баня, сауналардын ичине обшивкага колдонушат экен. Анан кымбаттагы турат экен, анан тез өсүп, тез жетилет экен бул дарак. Ошого кызыгып, анан гүлдөгөн учурда гүлүнөн асел бал алганга аябай жакшы экен. Бал алынат. Сиз эмне кызыгып кылдыңыз ошол? Мен өз биринчи негизи гүлүнө кызыгып, интернеттен көрүп, гүлүнө кызыгып өстүрдүп, изденип келсем, бизде Кыргызстанда Токтогулдан ысык көлдө өстүрүп атышыптыр, уже плантация кылышып, гектар жерлерге эгип өстүрүп атышыптыр. Мен уругун через интернет Москвадан алдыргам. Бир 5-6 урукту көп акчага почта аркылуу салышты, мен өстүрүп чыгардым уругунан. Меники ушинтип чоңойду. Анан бул артындагы альбиция деген дарак быйыл жазда Кудай кааласа бакка көчүрөм. Бир аз чоңойтуп алып туруп көчүрөйүн деп эшикке экпей турат элем. Сиз ушунча нерсеге кантип үлгүрүп атасыз? Баягы балыкта кармайт экенсиз, балык ошо өзүңүздүн хоббиңиз экен да. Лодкаларда тайынып алып, аябай кымбатка сатып алыпсыз. Жумуштан кантип убакыт таап атасыз? Жумуштан бошогон учурларда көбүнчө 6-базар күндөрү выходнойдо убакыт таабам. Анан бул нерселерге кол өнөрчүлүккө жумуштан келгенден кийин эле эс алып отуруп, кадимкидей мен эс алам. Мындай нерселерди жасаганда эс алам. Булар ошо эс алуу үчүн. Кадимкидей эс алам. Павловнянын уругун ошо мынтип сээп, былтыр өндүргөн элем, быйыл дагы сээп койдум. Чыгайын деп калды, бирден экиден чыга баштаганы дагы бар. Мыналар ушундай назик болот экен. Канчалык болгондо анан сыртка көчүрөсүз буларды? Где-то бир карыш болгондо сыртка көчүрүп коет. Ошол сыртка көчүрүп. Бир карыштан анан бир жылда 3 метр өсүп кетеби? Бир карыш
боюнча сыртка көчүргөндөн кийин 3 жыл 3 метрге чейин өсөт. 1,5-дан. Келеп кайсы алманы. Келе алмасы деп коёбуз ушундай. Нанды коюп кой. Бул мынау эме Каракөл карагаты деп коет, карагаттан кургатылган. А мынау малинанын жалбырагынан жасалган чай. А бул мята. Биздин кадимки эле жалпыз. А бул болсо иван чай деп коет. Кандай аталышы биз кыргызча кандай болот экенин билбейм. Тоо ушунда жолдун боюнда көп өсөт. Мен муну спорттордан келип ферментациялагам. Бул чай цикорий деп коет, көп баягындай саара чыгаруучу касиетке. Анан бул болсо кадимки эле беде кургатылган. Чайларды дагы ушу эме кылып баягы. Неге пайдасы бар экен бул беденин? Беденин пайдасы иммунитетти көтөрөт экен, дагы унутуп калдым эле жазып. Жапайы беде да жана талаада өскөн, Анан кашка беде. Мен өз багы давлением бар болгон үчүн ушинтип изилдеп мага өзүмө жакчу чөптөрдү ферментациялап, эзип, соолун чыгарып, анан салкын жерде кургатып алам жайындачы. Анан кыш ичи ошондон чай демдеп ичем. Ушуларды өзүңүз даярдап алат экенсиз да? Көп чөптүн түрү бар азырда барын. Гилас дагы бар болуш керек азыр карайынчы. Бул эмне мына? Не деп коет мынаны? Бул эме карагат. Смородина красная. Ошол кеч эсте калды жүзүндөгү көргөндөн көңүлүм эч жүзүлбөдү жүрөктү жүзгө бөлүп кеттиң окшой жылдыздай буя чалар жылдыздай уя чалар жүзүңдөгү сен маған ушунчалык жагасың да көктөгү жылдыздардай жанасың да экөөбүз бир болбойбуз аттиңдине жүрөктөн арман болуп жүрөктөн арман болуп каласың да